Сооронбай Жээнбеков терс көрүнүштөргө каршы тайманбай күрөшкөн калемгерден айрылдык. Достор, эгер биздин каналда биринчи болсоңуз, анда подписаться кнопкасын басып коюңуз. Ошондо сиз акыркы кабарларды өз убагында уга аласыз. Президент Сооронбай Жээнбеков Уланбек Эгизбаевдин дүйнөдөн мезгилсиз кайтканына байланыштуу көңүл айтты. Таланттуу журналист Уланбек Эгизбаевдин күтүлбөгөн жерден кайтыш болгону тууралуу суук кабарды терең кайгыруу менен кабыл алдым. Маркум Уланбек Эгизбаев жаштыгына карабастан мааниси терең, далилдүү фактыларга таянган журналисттик иликтөөлөрдө коомдогу курч маселелерди көтөрүп, өлкөнү мите курттай сооруп келаткан коррупцияга каршы күрөштө мамлекетибизге чоң колдоо көрсөтүп келди. Ал өз материалдарынын социалдык, моралдык жана саясий натыйжалары үчүн жоопкерчиликти өзүнө ала билген кесипкөй калемкер болчу. Жаш журналистти шум ажал арабыздан алып кетпегенде, келечекте далай жемкорлордун чыныгы жүзүн ашкерлеп, далай кыңыр иштердин бетин ачмак. Тилекке каршы журтубуз кыргыз журналистикасы коомубуздагы терс көрүнүштөргө каршы тайманбай күрөшкөн таланттуу жаш калемгерден айрылды. Уланбек инимдин бир туугандарына, ата-энесине, жакындарына жана Азаттыктын чыгармачыл жамаатынын терең кайгыруу менен көңүл айтам. Уланбек Эгизбаевдин ысымы кыргыз журналистикасынын тарыхында сакталып калат. Анын активдүү жарандык позициясы жана бийик кесипкөйлүгү жаш муундар үчүн үлгү болот, деп айтылат мамлекет башчы Сооронбай Жээнбековдун көңүл айтуусунда.